Ысык көлдүн аксакалдары, айланайын, бул тентек балаңар элди укпай атат. Балким силерди угар. Эл өкүлүнүн бул сөзү коомчулукта адамды кемсинтүү, аймак аралык бөлүп жаруу жана кастыкты козутуу иретинде айтылган деп сыпатталууда. Каныбек Иманалиевдин көлдүк аксакалдарга Садыр Жапаров боюнча кайрылганына социалдык тармактын колдонуучулары түрдүү жоопторун берип жатышат. Арасында Иманалиев айткан ысык көлдүн аксакалдары да бар. Мисалы, мен өзүм Нуркожо аксакалга барып канча акыл насааттарын уктум. Ошол мага айткан насааттарын, элдик болгула деген сөздөрүн балдарына да айтып келди да. Ошондуктан көлдүк акелердин күчтүү, элдик, таза сапаттары натта ошол Садырдын канында бар. Ошон үчүн элдин жүрөгүндөгү сөздөрдү айтат. Мына Садырдын артыкчылыгы ушул. Бирге турган учур келди. Элден чыгып каласыңар. Элдин шары менен болуш керек. Элдин бар тең азыр Садырды колдоп турат. Аны көрбөй атасыңарбы? Жакында эле өкмөт башчылык кызматын өткөрүп берген азмынча өлкөнү башкарган Садыр Жапаровду тентек балага теңеген Иманалиевдин өзү тентектик кылды, сабатсыз адамдын жоругун көрсөттү деген пикирлер аргын. 51 жаштагы саясатчынын Жапаровго болгон таарынычынын жана чычалаганынын да себеби бар. Анткени 7 каналга берген интервьюсунда Жапаров бир топ саясатчылардын жүзүн ачкан. Садыр Жапаровдун алдында өдүгүм эле. Ал эмне Садыр ошонтип айткандай көчөдө ойноп жүргөн, футбол тээп жүргөн жаш балабы? Чыбык менен чаап туруп, бастап туруп алып кеткидей. Жамгырдан кийинки козгарындай пайда болгон саясатчылар, Каныбек Иманалиевге окшогондор, мисалы, эмне үчүн буттасып атышат? Себеби ошол саясатчылардын бардыгы тең куйругу куш, көчүгү ылай да, мындай айтканда. Элдин эсеби менен байыган байлыктарын сактап калыш үчүн булар жанталашып атышат да. Кезегинде мурдагы президент Аскар Акаевдин маалымат катчысы, андан соң Учкун акционердик коомунун башкы директор болуп иштеген Каныбек Иманалиевге карата 2006 жылы Эркин Тоо басмаканасынын менчиктештирүүнүн мыйзамдуулугуна байланыштуу кылмыш иши ачылып, 2009 жылы жабылып кеткен. Бакиевдин бийлигине оппозиция болгон Иманалиев бийлик менен тил табышып, 2008 жылы Кыргыз-Орус Славян университетине проректор болуп дайындалган соң кылмыш иши токтотулган. Каныбек Иманалиев 1994-1999 жылдары президент Аскар Акаевдин басма сөз катчысы болуп иштеп, 1999 жылы мамлекеттик Учкун басмасынын директорлор кеңешинин төрагасы, кийин ген директору болуп дайындалат. 2001 жылы сентябрда мамлекеттик мүлк комитети Бишкектин Чүй проспектиси менен Эркиндик бульварынын кесилишинде жайгашкан Эркин Тоо басмаканасын жеке менчикке сатуу жарыясын Учкун басмаканасында басылуучу Эркин Тоо гезитине берет. Каныбек Иманалиев Учкун басмаканасынын директору болуп туруп, ал жарыяны Эркин Тоо гезитинин бир гана экземплярына бастырып, калган миңдеген экземплярларына бастырбайт. Андан сырткары өзүнүн жеке менчик Риф гезитинин бир эле нускасына да ал жарыяны бастырып, 2 экземпляр гезитти мамлекеттик мүлк комитетине берет. Ошол эле айда Эркин Тоо басмаканасынын 40% 1 миллион 200 миң сомго сатылат. Бул 2001 жылдын сентябры эле. Ал эми Жогорку кеңеш Эркин Тоону жеке менчикке сатууга уруксаатты 2002 жылдын 31 январында гана берген. Бишкек шаардык прокуратурасы 2016 жылы Атамекен фракциясынан депутат Каныбек Иманалиевдин мурун токтотулган кылмыш ишин кайрадан тергөөгө көрсөтмө берип, бирок алда белгисиз себептер менен акырына чыккан эмес. Мындан улам коомчулук Иманалиев мурунку кымыруун иши менен катар кечээ күнкү трайбалисттик көз карашта айткан сөзү үчүн да жоопкерчиликке тартылуусун талап кылышат. Ысык көлгө бөлүп, аны сал аброюну шекелтирип атканы өзү уят эле. Бияктан туруп биз уялдык. Мамлекетти бөлүп жарууга шарт түшкөн адамдардын действиясына дагы укук коргоо органдары, арыктан баягы мыйзамды, конституцияны сактай турган прокуратура кызматкерлери буга бир жок дегенде катуу эскертүү берип. Акаев менен Бакиев бийлиги тушунда мартабалуу кызматтарды ээлеп турган Каныбек Иманалиевдин 7 апрелдеги окуядан кийин ыңкылапта каза болгондордун зыйнатын жетектөөсү көпчүлүктү тандандырган. 2010 жылы ал Ар намыс партиясынын катарында парламентке депутат болуп келип, партия лидери Феликс Кулов менен тирешип, анын катарынан да чыгарылганы белгилүү.
ар намысты чиретип, Феликс Куловду кидайт этип, Атамбаев менен тымызын соодалашып, андан кийин Атамекенге өтө качып, кийин Атамбаев бийликтен кетерине 6 ай калганда оппозиция болмуш этип, кечээ эле мекеним Кыргызстанда шүмшүңдөп жүрүп эле. Иманалиев баштаган бир топ саясатчылардын тиреши жаңы баш мыйзамдын долбоору талкууга чыгарылган соң башталды. Депутат өзү да талкуудагы мыйзамдын долбооруна каршылыгын билдирип, акцияга чыккандардын катарында болууда. Руслан Калматов, Шерзат Эгембердиев, 7 канал.